Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Салык жана салык салуу дисциплинасы боюнча бүгүнкү өтүлүүчү лекциянын темасы салык жана анын түрлөрү. Алгач сабактын планы менен таанышып алсак. Биринчи кириш сөзү, экинчи салык түшүнүгү, үчүнчү салыктардын түрлөрү жана үйгө тапшырмалар берилет. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты студенттердин Кыргыз Республикасындагы салык тутуму жөнүндө түшүнүгүн калыптандыруу, студенттерге салык түшүнүгүн, салыктардын түрлөрүн, салык ставкаларын үйрөнүү үчүн шарттарды түзүү, белгилүү бир кырдаалды талдоо, практикалык маселелерди чечүүдө, маалыматты колдонуу жөндөмүн өркүндөтүү, жарандыкка жана жоопкерчиликке тарбиялоо. Сабагыбыздын аягында күтүлүүчү натыйжаларыбыз. Биринчиден, салык түшүнүгүн кеңири өздөштүргөн болосуңар. Экинчиден, салыктын түрлөрүн талдай билесиңер. Үчүнчүдөн, кандай принциптердин негизинде салык салынат атай аласыңар. Төртүнчүдөн, кайсы салыктын түрү кайсы бюджетке түшөт билип каласыңар. Анда эмесе балдар, лекциябызды баштайбыз. Өлкөнүн ар кандай учурдагы экономикасын көтөрмөлөп, киреше бөлүгүн толтуруп келе жаткан төлөмдөрдүн негизгиси бул салык. Кыргызстанда жашаган ар бир жаран салык төлөөчү деп эсептелинет. Бюджеттин көзүн карап иштегендердин өңчөй бөлүгүн мугалимдер жана дарыгерлер түзөт. Салык концепциясына ылайык, айлык маянасы орточо айлык акысына жетпегендерден алынуучу салык азайтылат. Кайсы гана доор болбосун адегенде мамлекет пайда болоору менен ошол мамлекет ичкерлерин жана аскерлерин багуу үчүн каражат издей баштаган. Ошондуктан салыкты ойлоп табышып, анын ар кандай түрлөрү пайда болгон. Убакыттын өтүшү менен мамлекеттин киреше бөлүгүнүн көпчүлүгүн салык төлөмдөр түзөт. Ар бир мамлекет саясий түзүлүшүнө жараша чогулган каражаттарды каалагандай сарпташат. Кыргыз Республикасында салык системасын реформалоо эгемендүүлүктү алгандан кийин башталган. 1991 жылы салык кызматы боюнча мыйзам кабыл алынып, бул мыйзамда салык кызматынын укуктары жана милдеттери аныкталган. 1996 жылы 1-июндан тартып жаңы салык кодекси иштей баштаган. Бул кодексте салык системанын принциптери, салык эсептөөнүн методологиясы, мамлекеттик жана жергиликтүү салыктардын тизмеси жана башкалар камтылган. Кыргызстандын салык кодексине ылайык жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү салыктар, ошондой эле атайын салык режимдери белгиленет. Жалпы мамлекеттик салыктар республиканын бардык аймагында төлөнүүгө милдеттүү салыктар болуп эсептелинет. Ал эми жергиликтүү салыктарга жергиликтүү кеңештердин ченемдик укуктук актылары менен колдонууга киргизилүүчү тиешелүү административдик аймактык бирдиктердин аймактарында төлөнүүгө милдеттүү болгон салыктар түшүндүрүлөт. Анда эмесе балдар, салыктын аныктамасы менен таанышып алайлы. Салык бул мамлекеттин ишкердик субъектилеринен, булар фирмалардан, уюмдардан жана жарандардан мыйзам актыларында белгиленген тартипте жана шарттарда алынуучу милдеттүү төлөм болуп эсептелинет. Салык кодекси эмнени көзөмөлдөйт деген суроо баарыбызда пайда болот. Кодексте аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктары так аныкталган. Салык салуу мамилелери боюнча конкреттүү укуктук ченемдик актылары жарыялоо жөнүндө жазылган. Салык системасынын курунун жалпы принциптери салык элементтери аркылуу ишке ашырылат. Булар объект, субъект, булактары, салык бирдиги, бошотуулар базасы жана мөөнөтү. Салык субъектиси мыйзамдуу түрдө салык төлөөгө милдеттүү болгон жактар. Булар физикалык, юридикалык жактар. Ким төлөйт? Буну физикалык жана юридикалык жактар төлөйт. Салык салуу объектиси. Бул нерсе салыкка чегерилет. Бул мүлк, бул товардын наркы, бул пайда, бул киреше. Алар эмне үчүн салык төлөшөт? Ал мүлкү үчүн төлөйт, ал товардын наркы үчүн төлөйт, ал пайдага төлөйт, ал кирешеге төлөйт. Салык салуу бул салыкка эсеп кысап жүргүзүү жана төлөө таризинин тутуму.
Кыргыз Республикасында салык мыйзамдарына ылайык салык салуу элементтерине төмөндөгүлөр кирет. Салык салуу объектиси кирет, салык базасы кирет, салык мезгили кирет, салык чени кирет, салыкты чегерүү тартиби кирет, салыкты төлөө тартиби менен мөөнөтү кирет. Салык системасы мамлекетке төлөнгөн салыктардын жыйындысы жана алардын түрлөрү, ошондой эле чогултуп пайдалануунун жолдорун камтыйт. Биринчиден салык субъектилерин камтыйт, экинчиден салык объектилерин камтыйт, үчүнчүдөн салык базасын камтыйт, салык ставкасын камтыйт, салык жеңилдиктерин камтыйт, салык төлөмүн камтыйт. Салык чөгүү жана башка салык системасынын түзүүнүн негизги принциптери алар төмөндөгүлөр. Биринчиси, салык ставкасы түзүүдө салык төлөөчүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен түшкөн кирешенин деңгээлине жараша иш жүзүнө ашыруу. Экинчиси, ар бир түшкөн кирешеден бир жолу гана салык алуу менен чектелүү. Үчүнчүсү, салык төлөөгө милдеттүүлүк. Төртүнчүсү, салык формаларынын жөнөкөйлүгү жана ыңгайлуулугу. Бешинчиси, салык системасынын икемдүүлүгү жана аны шартка ылайык өзгөрүлүп турушу. Алтынчысы, салык системасынын иретке салууну тийиштүү мыйзамдар менен камсыздуу. Салыктарыбыз 3кө бөлүнөт. Чогултуу ыкмасы менен, субъектилер менен, табияты боюнча салык чендер менен. Чогултуу ыкмасы менен салыктар 2ге бөлүнөт. Түз жана кыйыр салыктар. Түз салыктар юридикалык жана жеке жактардын кирешесине же мүлкүнө мамлекет тарабынан алынуучу милдеттүү төлөмдөр эсептелинет. Кыйыр салыктар бага же тарифке, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө кошумча түрүндө белгиленген төлөм болуп эсептелинет. Мисалы конкреттешип айтсак, түз салыктарга пайда салыгы кирет, киреше салыгы кирет, мүлк салыгы кирет, жер салыгы кирет. Кыйыр салыктарга акциз салыгы кирет, кошумча нарк салыгы кирет, сатуудан алынуучу салыктар кирет балдар. Субъектилери боюнча 2ге бөлүнөт: жеке адамдар жана юридикалык жактар. Жеке адамдар бул жарандар, алар мисалы киреше салыгын төлөшү мүмкүн, мүлк салыгын төлөшү мүмкүн, жер салыгын төлөшү мүмкүн. Юридикалык жактар булар фирмалар, уюмдар, ишканалар, мисалы алар көбүнчө киреше салыгын төлөшөт. Табияты боюнча салык чендер 3кө бөлүнөт балдар. Булар прогрессивдүү, пропорционалдык, регрессивдүү. Прогрессивдүү бул салык базасы өскөн сайын ставка жогорулаган салык. Пропорционалдык салык анын ставкасы салык базасы өскөн сайын өзгөрүлбөйт. Регрессивдүү бул салык базасы өскөн сайын анын ставкасы төмөндөйт. Мисалда карай турган болсок, пайыздарыбыз төмөндөгүдөй болот. Прогрессивдүү бөлүгүндө салык базасы өсөт. Сумма өскөн сайын пайыздарыбыз кошо өсөт. Пропорционалдыкта сумма өскөн сайын пайыздарыбыз бир деңгээлде тура берет. Регрессивдүү бөлүгүндө сумма өскөн сайын пайыздарыбыз тескерисинче төмөндөйт. Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында төмөндөгүдөй принциптер негизделет. Салык салуунун мыйзамдуулугуна, салык салуунун милдеттүүлүгүнө, салык системасынын бирдиктүүлүгүнө, салык мыйзамдарынын ачык айкындыгына, салык салуунун акыйкаттуулугуна, салык төлөөчүнүн ак ниеттүүлүгү презумпциясына, укук ченемдүүлүк презумпциясына, салык салуунун аныкталгандыгына. Кийинки слайдыбызда балдар азыркы атап кеткен принциптердин кеңири түшүнүктөрү берилген. Андан соң салыктарды белгилөөнүн жалпы шарттары. Салык салуу объектиси шарты, салык базасы шарты, салык ставкасы шарты, салык мезгили шарты, салыкты эсептөө тартиби, салыкты төлөө тартиби, салыкты төлөө мөөнөттөрү. Булардын кеңири түшүнүктөрү бул слайдда берилип турат. Андан соң балдар Кыргыз Республикасынын салык системасын жалпы мамлекеттик салыктар түзөт, жергиликтүү салыктар түзөт жана атайын салыктык режимдер түзөт. Жалпы мамлекеттик салыктар мамлекеттик бюджетке төлөнгөн салыктар төмөндөгүлөр. Булар киреше салыгы, пайда салыгы, кошумча нарк салыгы,
акциз салыгы, жер казынасын пайдалануу салыгы, анан сатуу салыгы. Жергиликтүү салыктарга, жергиликтүү бюджетке түшкөн салыктар булар мүлк салыгы жана жер салыгы. Атайын салыктык режимдерге төмөндөгү салыктын түрлөрү кирет. Милдеттүү патенттин негизинде салык кирет, ыктыярдуу патенттин негизинде салык кирет, бирдиктүү салыктык негиздеги салык салуунун жөнөкөйтүлгөн системасы кирет, салыктык контракттын негизинде салыктар кирет, эркин экономикалык аймактагы салык режими кирет, жогорку технологиялар паркындагы салык режими да кирет. Салык режими деп балдар салыктарды эсептөөнүн жана төлөөнүн Кыргыз Республикасындагы салык мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте колдонулуучу тартиби түшүндүрүлөт. Булар жогорку слайдда биз айтып кеткендей, булар патент, бул бирдиктүү салык, бул салык контрагы, эркин экономикалык аймактын режимдери кирет. Үй чарбалары жана ишканалар бир нече төлөмдөрдү төлөп келет. Аларды топтоштуруп айта турган болсок, алар мамлекеттик салыктарды төлөшөт, алар жергиликтүү салыктарды төлөшөт, атайын салыктык режимдерди төлөшөт жана бюджеттик эмес фонддорго дагы бир нече суммаларды төлөшөт. Сагабыз жыйынтыктап калды балдар. Өзүңүздөрдү текшерип алсаңыздар болот. Мисалы, Жаран Акеев Алмазбек өзүнүн үйү үчүн 1,2 миллион сом төлөп, мүлк салыгынын үйүнүн наркынын 0,3%-ын 3600 сом өлчөмүндө 1 жылга төлөдү деп эсептейбиз. Сиздер аныкташыңыздар керек. Салык салуу объектисин, салык салуунун субъектисин, салыктык ставканы, салыктык базаны, салыктык мөөнөттү. Бардыгын аныктасаңар, анда сиздер азаматсыңар. Темадагы жаңы түшүнүктөрдү дептерлерге конспектлеп алабыз. Бул салык базасы, бул салык салуу объектиси, салык ставкасы, бул салык мезгили, бул салык режими. Өтүлгөн лекцияларга мен төмөндөгү адабияттарды жана маалымат булактарын сиздерге сунуштаймын. Эми балдар үйгө тапшырманы белгилеп алабыз. Биринчиден, берилген материалдарды дептерге конспект жазгыла. Экинчиден, салык жана анын түрлөрүн талдай билгиле. Үчүнчүдөн, түз жана кыйык салыктарга Вендин диаграммасын колдонуп талдоо жүргүзгүлө. Төртүнчүдөн, Кыргызстандын аймагында алынган салыктарга интерактивдүү методдордун жардамы менен комментарий жана ББ түзгүлө. Ийгилик балдар. Лекцияны окуган Наджиева Гүлбарчын Жолдошовна болду. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.